89 Забур. Кудайдын кишиси Мусанын сыйынуусу. О Теңир, сен биздин түбөлүктүү баш калкалар жайыбызсың. Тоолор жаралганга чейин эле, өзүң жер менен ааламды жаратканга чейин эле, кылымдар мурун эле сен Кудай болчусуң. Сен адамды алдан тайдырып, адам баласы кайрадан топуракка кайт дейсиң. Анткени сенин көз алдыңда 1000 жыл кеч эле өтүп кеткен күндөй, түнкү күзөт убагындай. Сен аларды сел алгандай алып кетесиң. Алардын өмүрү түш сыяктуу. Алардын жашоосу эртең менен өсүп чыгып, гүлдөп, көгөрүп, кечинде жабылып, кургап калган чөп сыяктуу. Анткени биз сенин каарыңдан жок болобуз, сенин жаалыңдан дүрбөлөңгө түшөбүз. Сен биздин мыйзамсыз иштерибизди өзүңдүн алдыңа, жашыруун күнөөлөрүбүздү өз жүзүңдүн жарыгынын алдына койдуң. Биздин баардык күндөрүбүз сенин каарыңдын астында өттү. Биз өз жылдарыбызды үн сыяктуу жоготтук. Биздин өмүр жашыбыз 70 жыл. Ал эми күч кубаттуу болсок 80 жыл. Анын эң сонун учуру эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз зуулдап тез өтөт. Сенин каарыңдын күчүн ким билет? Сен каарданганда аларга эмне кылаарыңды ким билет? Акылдуу болушубуз үчүн өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт. Теңирим, бизге кайрыл. Качанга чейин ушинте бересиң? Өзүңдүн кулдарыңа ырайым кыл. Бизди өзүңдүн ырайымыңа эртерээк тойгуз. Ошондо биз өмүрүбүз өткөнчө кубанычка, шаттыкка бөлөнөбүз. Сен бизди жабыркаткан күндөрүң үчүн, азапка салган жылдарың үчүн кубандыр. Өз кулдарыңа өз иштериңди көрсөт. Алардын балдарына өз даңкыңды көрсөт. Кудай Теңирибиздин ырайымы биздин үстүбүздө болсун. Биздин иштерибизге ийгилик бер. Биздин колдон чыккан иштерибизге ийгилик бер.